Оштоо телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар программасы улантат. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Акыркы коңгуроо салтанатына акча чогултуп, же ресторанда мареке өткөргөндөр кылмыш жуuna тартылат. Опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде деле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Кантта ири өлчөмдө акча опузалаган жактоочу кармалды. Алайда 430 миллион долларлык долбоор башталса, Ноокатта жылына 900 миң тонна көмүр казылчу ири кен ачылат. Энелерге сый урмат Ош шаарында энелер күнү салтанаттуу белгиленди. Сагынычтан көтөрүлүп камбасым, суусаганда журттун элди жармасын, апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Дебис мага рахмат. Мектептердеги акыркы коңгуроо салтанатына акча чогултууга тыюу салынат. Бүтүрүү кечелерин ресторанда же жаратылышка чыгып мареке катары уюштурууга уруксат берилбейт. 29 май күнү коомдук коопсуздук күчөтүлүп, Ошто 600дөн ашуун күч кызматкери тартылат. Ата-энелерге жана мектеп жетекчилигине эскертүүлөр берилип, кечелерге же мугалимге белек катары каражат чогултулса, опузалап акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголот. Окуучулардын кымбат унааларда сайраңдап, кафе-ресторандарда шаан-шөкөт өткөрүүгө мындан ары жол берилбейт. Кийинирээк кабарчыбыз токтолот. Эч кандай мектеп тарабынан, бала бакча тарабынан акча каражаты чогултууга мындай кыйыр түрдө дагы сөз айтылышы мүмкүн эмес да такыр. Опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде деле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Мектеп бүтүрүүчүлөрү буга чейин кымбат унааларды жалдап, жол ортосунда сайраңдап, кесепети кырсык менен аяктаган учурлар болгон. Ал аз келгенсип бүтүрүү кечелерин тойканаларда өткөрүп, кимдин көбүрөөк акча короткону менен жарышып келишкен. Мындан ары билимден эмес чөнтөктүн калындыгын көрсөткөн жоруктарга чекит коюлат. Азем бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөр эч кандай оюн зоок кечелерине азем бүткөндөн кийин мектептен тышкаркы кафе ресторандарда же дагы жаратылышта оюн зоок кечелерин өткөрөм деп өткөрүүгө тыюу салынган. Өткөрүшпөйт дагы, анткени буйрукту аткаруу максатында баардык бүтүрүүчү класстарга акыркы коңгуроо бүткөндөн кийин ар бир ата-эне өзүнүн баласын, кызын же уулун колу менен жетелеп үйүнө алып кетет. Быйыл акыркы коңгуроо 29 майда кагылат. Агартуу министрлиги бул салтанаттын бирдиктүү тартибин бекитип, каражат топтоого тыюу салды. Бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге эскертүү берилип, мектептерде уюштурулган салтанаттан ашыкча мареке өткөрүү толугу менен чектелди. Мектептин короосунан чыкпаган шартта майрамдап, анан кечинде ошо бүткөндө ата-энелердин алып кетүүсү милдеттендирилди. Бул боюнча ата-энелерге дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир мектеп өзүнүн 11-класстан 9-классын бүтүрүүчү ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошо жылдагыдай эле ошол табият коюнуна же шаарды кыдырып, жанагыдай машинелерди уюштуруп жүргөнгө болбойт. Каладагы Барпы Алыкулов мектеби 29 май акыркы коңгуроо салтанатына даярданып жатышат. Бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алардан тилкат дагы алынды. Бул мектепте быйыл 11-классты, 39-классты 118 окуучу бүтүрөт. Ал күнү окуучулар салтанаттуу линейкадан кийин ар бир окуучу ата-энеси менен бирге үйлөрүнө кетишет. Эч кандай оюн зоок же мектептен тышкары иш-чаралар, жаратылыш коюнуна барып эс алуу, булардын баардыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эч ким эч жакка барбайт. Эч кандай акча каражаттары топтолгон жок. Бул күнү Ош шаарында коомдук коопсуздук күчөтүлөт. Акыркы коңгуроо майрамында ар бир мектеп көзөмөлдөнүп, 600дөн ашуун күч кызматкерлери коопсуздукту камсыздайт. Ошондой эле билим уяларында акча чогултууга каршы атайын оперативдик топ дагы иштейт. Эгер каражат чогултуу фактысы катталса, опузалап акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголот. Мектеп жетекчилиги тарабынан кандайдыр бир ушуну иш-чараларды уюштурабыз деп туруп, акча каражаттарын мыйзамсыз топтой турган болсо, Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарына ылайык алар жоопкерчиликке тартылат. Ал ушул опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде деле кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө мындай так маалыматтар менен бизге
жеткен кандайдыр бир кылмыш иши же укук бузуулар каттала элек. Ош шаарында быйыл 11-классты 3120 окуучу аяктайт. Ал эми Кыргызстанда быйылкы окуу жылында 80 миңден ашуун окуучу мектепти бүтүрүү алдында турат. Абдумалик Базарбаев, Залкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ. Актилек көзөмөл өткөрүү пунктунда 1 миллион сомдон ашык суммадагы эсепке алынбаган товарларды мыйзамсыз ташып кирүү аракетине бөгөт коюлду. Мамлекеттик салык кызматынан билдиргендей, Ренаулт үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны текшерүү учурунда коштомо документтерде көрсөтүлбөгөн товарлар, аялдардын косметикалык каражаттары, кийим-кече жана башка товарлар табылган. Эсепке алынбаган товарлардын жалпы баасы бул жыл менен 1 миллион сомду түздү. Бул факты боюнча административдик айып салынды, ошондой эле аныкталган товарлар боюнча салыктык текшерүү жүргүзүлөт. Кан шаарында опузалап акча талап кылган жеке жактоочу кармалды. Атайын кызмат тарабынан 19-майда коррупциялык схемаларды жоюу иштерин, ошондой эле кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишин алкаганда жактоочу кармалган. Тактап айтканда, шектүү коркутуу жана шантаж жолу менен жарандан ага карата берилген доо арыздарды кайтарып алуу үчүн ири өлчөмдүү акча опузалаганы аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Парк, суу жээктери жана жайытта мото транспорттун жүрүүсүнө тыюу салынды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Бул токтом автомобиль жолдору боюнча мото транспорт каражаттарынын кыймылын чектебейт, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында экскурсиялык экологиялык маршруттарды, туристтик жолдорду жана токтоочу жайларды уюштуруу жана орнотуу тартибинин талаптарын сактоо менен тоскоолдук кылбайт. Мындан тышкары мамлекеттик маанидеги илимий изилдөө жана маданий массалык иш-чараларды өткөрүүнү чектебейт. Алай районундагы Нура айылында энергетика жана логистика тармагындагы ири стратегиялык долбоорго мезгил кутусу салынды. Ал Кыргыз көмүр ачык акционердик коому менен Кытайдын Шинжанг Дачинг Юанланг Technology Co. Ltd компаниясынын өнөктөштүгүндө ишке ашырылып жатат. Жалпы инвестиция көлөмү 430 миллион долларды түзөт. Алгачкы этапка 50 миллион доллар бөлүндү. Долбоордун алкагында Нура айылында 10 гектар аянтка заманбап логистикалык борбор курулат. Анын курамында көмүрдү байытуучу 2 фабрика иштейт, ошондой эле Текелик кенинен Эркештам өткөрмө пунктуна чейин көмүр ташуучу ленталуу конвейер курулат. Алгачкы этапта 7,7 чакырым курулса, кийинки этаптарда жалпы узундугу 157 чакырымга жетет. Жаңы заманбап система Текелик кенинен казылган көмүрдү Кытайга экспорттоону жеңилдетип, ташуу чыгымдарын азайта турганын энергетика министрлиги билдирди. Долбоор толук кубаттуулугунда ишке киргенде 100дөн ашык туруктуу жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Ош облусунда ири көмүр кени казыла баштайт, андан жылына 900 миң тонна көмүр алынат. Өткөн жылы Нукат районундагы 5 бурхан шахтасын ишке киргизүү маалында 5 миң тонна кара алтын алынган. Энергетика министрлиги билдиргендей, көмүрдүн жалпы запасы 42 миллион тоннадан ашат. Буга чейин инвестор долбоорго 25 миллион доллар салган. Шахта өлкөнүн түштүк аймагын көмүр менен туруктуу камсыздап, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жардам берет. Бүгүн 20-майдан тартып Баткен облусундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек-ара тилкесинде жайгашкан 3 өткөрүү пункту күнү-түнү иштей баштайт. Бул тууралуу чек-ара кызматынан билдиришти. Агалай Кадамжай автожол, Чечме автожол, Аккыя автожол өткөрүү пункттары үзгүлтүксүз иштөө режимине өттү. Бул жайкы туристтик сезон учурунда чек-арадан өтүп жаткан жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Мындай режим үстүбүздөгү жылдын 1-октябрына чейин күчүндө болот. Белгилей кетсек, аталган өткөрүү пункттарынан бир гана Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары өтө алышат. Энелерге сый-урмат. Ош шаарынын мэрі Жанарбек Акаев энелерди майрам менен куттуктап 4 сап ыр окуп берди. Салтанаттуу иш-чарага өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон баатыр энелер, мамлекеттик жана коомдук ишмер айымдар катышып, концерттик программа тартууланды. Иш-чара коомдогу энелердин ордун баалоо жана кадыр-баркын көтөрүүгө жана эмгегин даңазалоого багытталды. Кыргызстандын калкынын саны өзүңүздөр билесиздер, азыр 7,5 миллионго жакындап калды. Сиздердин эмгегиңиздер абдан чоң, сиздердин салымыңыздар абдан чоң.
ошо коомго билимдүү мыкты балдарды тарбиялап берип атасыздар. Сиздер сабырдуулуктун, мээримдүүлүктүн, боорукердүүлүктүн. Ош шаарында энелер күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өзгөчө шаң менен коштолду. Самалыкта улуттун уңгусун сактаган, келечек муунду тарбиялаган энелерге терең ыраазычылыктар айтылып, белектер тапшырылды. Кала башчысы Жанарбек Акаев энелердин коомдогу орду баа жеткис экенин белгилеп, алардын урматына ыр-саптарын көркөм окуду. Амансыңбы, айланайын кичинем, алаксытып койдум бекен ишиңен. Эмне берип жиберейин дегенде, мээримиңиз керек деймин ичимен. Күйпөлөктөп, кыйшык байлап жоолугун күндө эстеп жатса керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын даамын таппай оорудум. Салганыңыз келди жарып булутту, сезимиме чарчылгандай тунуксу. Өмүрүмдү узартчудай сезилди, өрүк кагы, таза балы куруту. Сагынычтан көтөрүлүп камбасым, суусаганда жуткум келди жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Элис Муачан. Рахмат, бактыларыңыздар. Иш-чарага Баатыр-эне орденинин ээлери, ошондой эле билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка маанилүү тармактарда өлкөнүн өнүгүүсү үчүн үзүрлүү эмгектенген айымдар катышты. Алардын катарында Баатыр-эне Турсункан Юлдашева да бар. Ал энелердин орду бир гана бала төрөө менен чектелбестен, билимдүү жана мекенчил муунду өстүрүүдө эң негизги күч экенин белгилейт. Бул энелер күнүнүн бүгүнкү өткөн иш-чара аябай жакшы өттү. Баардык энелер көңүлдүү болуп, өзүбүздү бир жаштай сезип кубандык. Эми айтарым, келечекте жаштарга көбүрөөк бала чакалуу болгула, балдарды өстүргүлө. Силер да Баатыр-эне болгула. Мына мен 10 жылдан бери 10 жыл алганмын Баатыр-энени. Аллага шүгүр. Ушул энелерди сыйлап, ушундай мааракелердин өтүп жатканы бизди кубандырат. Мен да 6 баланын энесимин, үлгүлүү эне катары чакырылганмын. Ушул иш-чараны уюштурган уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Биздин маанайыбыз абдан жогорку деңгээлде отурабыз. Жакшы концерт, жакшы иш-чара болуп атат. Мындан сырткары Ош шаардык мэриясы каладагы 90 жаштан ашкан 25 энеден да кабар алып, майрамы менен куттуктады. Ош шаарында Баатыр-эне ордени менен сыйланган энелердин саны 500дөн ашуун болсо, эне даңкы медали менен сыйланган энелердин саны 200гө жакын. Кыргызстанда энелер күнү жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде белгиленип келет. Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.